Аксы райондук Малабек Токтоболотов атындагы балдарга билим берүү борбору. Чебер колдор ириме. Силер менен мен Авазбек кызы Наргеза. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын темасы эне үйдүн куту. Сабактын максаты эненин үй бүлөдөгү ордун баркын түшүнөсүңөр. Энени сыйлоого, кайрымдуу болууга, адамдын асыл сапаттарга карай багыт аласыңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта үй бүлөнүн куту, эне жөнүндө сүйлөшөбүз. Эне бул дүйнөдөгү эң кымбат ыйык, асыл зат. Ал үй бүлөнүн куту, жашоонун башкы каарманы, нур чачкан жарыгы, жанып турган шам чырагы, мээримдүү, боорукер, асыл зат. Энесиз үйдүн ичи жарык болбойт. Энесиз үйгө келсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы, өз энеңдин мээриминдей мээрим болбойт. Nur şiresinde merimdin, terenginde peylingdin, alp ekensin enekem. Bu jalgandagı baylığın, jarık bergen aydınım, бар ekensin enekem. Tazim kılam aldığında, talbay kökölüktün tahtında, talaşı çok eneken baktığında. Ay canın uluk eneken, canda kolu жүрчү көлөкөн, тизе бүгөм алдыңда берекем. Миң түркүн талап төксөм да, таманыңдан өпсөм да, мен карызмын энеке. Ак ниетиңден кагылам, бийик тутам барынан, көрүп берерим энекем. Тазим кылам алдыңда, талбай көкөлөктүн тактында, талашы жок энекем бактында. Ай жаның улук энекем, жанда колдо жүрчү көлөкөм, тизи бүгөм алдыңда береке. Эне бул шам. Ал эми анын жарыгы дайыма үй бүлөсүнө, балдарына тийип турат. Ошондуктан дайыма энелерибизди сыйлап урматтайлы.